Шаардын борборунда жана негизги магистралдык каттамдардын боюнда троллейбустарда, автобустарда өтө турган олуттуу участоктор бар. Бирок Бишкектин троллейбус тармагы стратегиялык жактан жакшы жайгашкан, аны шаардын негизги транспорттук артерияларындагы жогорку сапаттагы коомдук транспорт тармагынын негизи катары кармап турат. Бишкек троллейбус башкармалыгынын жетекчиси Капаров Талантбек Ташевич 2020-жылдан бери ушул ишканада эмгектенип келип атам. Негизи ишкананын балансында азыркы күндө 183 троллейбус бар. Күндүк каттамга 135-140 троллейбустун терегинде чыгып турат. Жалпы шаар боюнча 19 подстанциябыз бар. 19 подстанциядан сырткары 2 депобуз бар. Московская 237 менен Чолпонатинская чүйдө 2 депо деп коебуз. Ал жерде дагы имаратыбыз бар, депо номер 2. Азыркы күндө аткарган жумуштар жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. 2020-жылдан бери салыштырмалуу 2021-2022 ошол былтыркы жылдарга салыштырмалуу азыркы күндө биз линиядан түшкөн доходдорду көбөйткөнбүз. Азыркы күндө былтыркы 2021-жылга салыштырмалуу 62 миллион көп акча жыйнадык. Андан сырткары дагы ишканада азыркы күндө көптөгөн жумуштар болуп атат. Биринчи кезекте эле айтып кетейин. Бул ремонт иштерин баштаганбыз. Быйылкы жылкыга 2022-жылга 19 подстанциянын 5 подстанциясын капиталдык ремонттон өткөздүк. Андан сырткары дагы мына ишканада азыркы күндө ошол эскирген асфальттарды жамап, азыркы күндө оңдоп атабыз. Андан сырткары дагы тамдарды, чатырларды оңдоп атабыз. Биринчи депо, экинчи депонун имараттарын троллейбустарга мындай улуттук колоритте дизайндер жасаганбыз. Ал жерде ошо акыл сөздөрдү, макалдарды жазып, ошол негизи ошол сырткары дагы ошол кыргыз тил күнүнө карата дизайндерден сырткары бул жерде стендтер жасадык. Трафареттерди кыргыз тилине толугу менен өткөзүп, троллейбустарда озвучка деп коет, ошол озвучкаларды жасап, азыр кыргыз тилинде, орус тилинде мына шаардын тургундарына азыр ошол кызмат көрсөткөнүн жасап бердик. Бул негизи ошол бизге көп кайрылуулар түшкөн, аксакалдардан, пенсионерлерден, анан башка ошо озвучка кылып койсоңор, анан шаарга үн коштон айтабыз. Шаарга багы меймандар келгенде ошол дарегин билиш үчүн азыр чоң долбоорубуз бар, мына АБР банкинен азыркы күндө ошол 50 миллион 650 миң кредит грант каралган. Ал жерде биз 120 электробус бирдик сатып алып атабыз. Эгерде ошол электробустар келе турган болсо, 2023-жылдагы кошумча линияларды ачып шаар ичинде сырткы ишкананын сырткы фасадтарын азыркы күндө оңдоп атабыз. Ошол мэриянын тапшырмасы негизинде бунун бардыгы ошо мэрдин тапшырмасы негизинде ошолор аткарылып атат азыркы күндө. Алдыда дагы аткара турган көп максаттар бар, буюрса анда алдын ала айтып жар салуудан аласызбыз. Көбүнчө өзүбүздүн пландарыбыз бар, Кудай буюрса. Дагы кошумча маалымат техникалык жагынан быйылкы жылкы 5 крем-привод сатып алганбыз. Ал ошол Севастополдон. Ал жерде ошол туруп калган 2009-жылы уже 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдап туруп калган троллейбустарды азыр капиталдык ремонттон өткөзүп, анда оңдоп кызмат көрсөткөнү шаарга чыгарып атабыз. Шаардын ичинде 14 километр контакттык проводдорду алмаштырдык. Анда ишкананын өзүнүн эсебинен алмаштырып, азыркы күндө уже жаңыладык. Борбордук көчөлөр эскириги жетишкен, анан борбордук көчөлөрдү. Быйылкы жылы дагы иш планыбыз бар. Мына көлмө конушуна 7 километр троллейбусный линия тартып алайлы деп атабыз. Азыркы күндө ошолордун проекттери бүтүп, буюрса жакынкы арада анда баштайбыз. Шаар азыркы күндө бизде оперативный пользование деп коебуз. 6464 опора бар. Ошонун баары бул мага чейин краскаланып, сырдалган эмес экен. Ошолорду азыркы күндө бир 4000 опоронун тегерегинде сырдап,
азыркы күндө. Дагы калган буюрса мындай 23-жылга чейин бүтүрөбүз деген бир жакшы максаттар менен иш алып барып атат. Менен саат 5:30 жумушун баштайт. Ошол троллейбустардын бардыгын ЭПС деген кызматыбыз бар. Бардыгын жууп, тазалап, санитардык абалын карап, анан эртең менен ошол 135-140 терегинде бирдик троллейбусту элдин кызматына, шаардын жүргүнчүлөрдү ташыш үчүн кызматка чыгарабыз. Бардыгын жууп, тазалап. Компаниянын тармагынын масштабы жана анын жүргүнчүлөрдү ташуу рыногундагы үлүшү бул Бишкектин баардык коомдук транспорт системасынын маанилүү компонент экенин билдирет. Ушул убакка чейин БТУ мамлекеттик ишкана статусун сактап, чарбалык ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзгөн жана ишкананын уставынын негизинде иш алып барган муниципалдык ишкана болуп саналат. Мен троллейбус башкармалыгынын главный инженеримин Кеңешбек Торубаев. 2001-жылдан бери бул троллейбустун управленияда иштейм. Мен берги инженер снабженец болуп келгем. 2006-жылдан 2015-жылга чейин начальник отдела снабжения болуп иштедим. Анан 2015-жылдан бери 22-жылга чейин ушул күнгө чейин башкы инженер болуп иштеп келатам. Биздин основной мемебиз менин жумушум техническое руководствода, троллейбустардын техниканы карашыбыз керек. Анан бизде энергохозяйство бар. Энергохозяйствода 19 подстанциябыз бар шаардын ичинде, ар жерде болгон. Анан ошондо 420 километр контактный сеть. Анан 140 километр подземный кабелдер кеткен. Ошолорду карап, ошол рабочий состоянияда кармаганга аракет кылабыз. Троллейбус бар, анын ичинен 4-төө учебный, жаңы келген балдарды үйрөтөбүз, анан 20 училищанын студенттерин үйрөтөт. Анан бир грузовой троллейбус бар. Анан азыркы маалда ушу 183-түн айттым, жанагы бир троллейбус грузовой, 4-төө учебный, анан 30 троллейбус уже срогун откатмай болгондо, уже эксплуатация, срок эксплуатация троллейбустун эксплуатация 10 жыл эле. Алар болсо 20 жыл иштеп койгон уже. Аларды биз списанияга бергенбиз. Уже вообще пассажирский транспорт 10 жыл иштейт. 10 жылдан кийин или капитальный ремонт болуш керек, или списанияга кетиш керек. Биз аларды текущий ремонт менен өзүбүз оңдоп кылып, ушу 20 жыл иштеттик. 20 жылдан кийин уже булардын запчасттары да уже неме болуп калганда, чыкпай калган уже. Эксплуатацияны Россиядан алып келет. Россиядан келчиле уже мемеден производстводан алып таштаган. Ошон үчүн дальше эксплуатацияга уже мүмкүнчүлүгү жок да. Ошон үчүн списание болуп атат. А так бизде 300 водительдер бар. 135 средним орточо, 135 троллейбус күнүгө линияга чыгат. 2020 жылы Капаров Талантбек Ташиевич негиздеген БТУнун негизги ишмердүүлүгү шаардык жана коомдук транспортко эң муктаж болгон Бишкектин негизги транспорттук каттамдары боюнча түзүлгөн 11 маршрут боюнча жүргүнчүлөрдү ташууну ишке ашыруу болуп саналат. Ар бир каттамда орто эсеп менен 10-15тен унаа бар. Каттамдардын орточо узундугу 10-12 км, максималдуу узундугу 18,1 км болсо, орточо иштөө ылдамдыгы 17,4 км/саат. Маршруттарда 130-135тен автомашина тынымсыз жүрөт. Абдиев Болотбек Абдиевич бүгүнкү күндө Бишкек троллейбус башкармалыгында профсоюздун төрагасынын. Мен айдоочулук кесип менен баштагам. Айдоочулук троллейбустун айдоочусу болуп иштеп жүрүп, анан дагы башка жумуштарында мына водитель наставник, сменный мастер, замначальник депо деп иштедим. Анан эми азыр могу жерде профсоюздун төрагасы болуп отурам. Элдердин шайлоосу менен, элдердин тандоосу менен ушул жерге келдим. Иштеп баштадым, быйылкы жылдан баштап, февраль айынан, 22-жылдын февраль айынан. Эми профсоюздун тармак боюнча айтып кетсем, профсоюздун жумушун милдетин эми өзүңүздөр деле жакшы билесиздер. Элге кызмат кылуу, элдердин талабын колдон келишинче мына путевкаларды беребиз,
биздин жалпы коллектив жамааттын иштегендерге жай мезгилинде 3 күндүк ысык көлгө эс алууга 200дөн адам алып барып келдик. Мен Бактыгүл Асаналиева, 61-жылкы болом. Ысык көл областы Түп районунан Кең суу деген айылдан төрөлгөм. Анан мектепте ошол айылдан бүттүм, Бишкекке келдим. Анан кийин 81-жылы ушу 20-училище. Ал 20-училище троллейбустарды окуйт, водитель троллейбуса деген училище экен да. Анан ошол маалда 81-жылдан баштап 1 жыл окушчу анда троллейбусты окусунчу. Андан кийинки азыр болсо 6 ай окуйт. Ошондо биз 81-жылдан 82 жыл 1 жыл окуйбуз. Ошондо 2 профессия менен чыкчубуз да, водитель троллейбуса и слесарь. Өзүбүз оңдоп, өзүбүз айдачубуз да. Ошол анан 82-жылдан баштап линияга чыктык. Андан кийин 20 жыл троллейбус айдадым. Ал убагында дагы троллейбуска жаңы келдим. 20 окуу жайын бүттүм. Окуу жайын бүтүп нарядчица болуп иштедим. Андан кийин наставник болуп иштедим. Убагында дагы троллейбус айдап атканда дагы буфет деген троллейбус бар эле да. Ага деген конечныйга барып элдерге тамак берчүбүз. Водительдерге, элдерге эмес, водительдерге келип тамак берчүбүз. Буфет бар эле да. Анан наставник болуп иштедим, начальник маршрутта болуп иштедим, начальник эксплуатация болуп иштедим. Анан азыркы баары өзгөрүлүп атат, баягы эскилердин баары жаңылып атат. Дагы эмне жанакы зарплатабызды дагы күтүп аттык элек, кошулат, кошулбайт депчи. Кудайга шүгүр, быйыл кошуп берди директорубуз. 40%-ка жогорулатып берди. Улуу урматтуу кыргыз элим, ушул общественный транспорт бири-бирибизди сыйласак, ушу айрыкча троллейбус аябай бүткөн кетип баратканда кичине жолдордон бошотуп берип, поворотник чыкканда, остановкадан чыгып атканда аябай чоң көйгөйлөр жаралат да. Ошо жалпы эле Кыргызстан айдоочуларына кайрылып кетет элем. Кичине бири-бирибизди сыйлайлы, водительский этикет сактайлы. Биякта мына биздин цехтер бар. Мына моякта пневмацех. Мына бул жерде пневмацех. Айдоочулар өзүнүн тетиктерин алып келип, заявкасы боюнча мына аксакалыбызга келип жазатат. Бул Талип акебиз бизде уже канча жылдан бери 30 жылдан бери эмгектенет. Ушул жерде мына тиешелүү, өзүнө тиешелүү непалаткаларды жасап берет. Бул болсо эң жаш айдоочубуз биздин троллейбус башкармалыгында 2000-жылкы бала төрөлгөн. Эң жаш айдоочу. Атын ким? Эмир. Мына бул дагы троллейбустун айдоочусу болуп, жаңы иштеп баштап эмгектенип баштады. Киргизтер. Здравствуйте. 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 Как у вас? Кандайсыңар? Все хорошо. Каршысын жаш муундарга, келечектерге өткөрүп берип аткан аксакалыбыз Александр Владимирович Лаврук. Устроился на работу, молодой совсем был, да. Вот. Сразу я устроился, можно сказать, случайно. Я поступил учиться на водителя троллейбуса. Сказали, если хотите иметь практику больше, можете устроиться на работу в троллейбусном управлении, и у вас как раз будет уже опыт определенной работы в троллейбусном управлении. И это, ну, таким образом я поступил сюда. Агрегатный участоктың старший мастер болом. Биздин жумушта бул жакта болотпайт айткандай эле троллейбустун жүрөгү деп койсок болот. Тяговый электрический двигатель бардык ушул троллейбустун кыймылдаткычы.
Бул жерде 4 түрлүү тягойлар бар. Белорусский троллейбустардыкы, отечественный российский троллейбустардыкы, жана трансальпский троллейбустардын тягойлары бар. Биздин токарь дядя Миша. А сейчас рассказывать буду. Да можно рассказывать, да? Вот, начинай с этого. Ну, на чем он цапает. Что у меня вот реставрация идет. Наваривают, опачивают и опять. Троллейбустун тетиктерин физиология жасап атат. Станок менен. Эми муну тияка сатып алгандан көрө бизде металл доктордун өзүбүздүн эле жумуш ордунда ошо фрезеровщиктер көп тетиктерди, гайка, болт, ушундай нерселерди жасап беришет да. Троллейбустун мостторун жасайт. Полный троллейбус капитальный ремонттон өтөт ушул жактан. Ушул Жогоруда айткан бардык маалыматтардын негизинде троллейбус электрдик, экологиялык жактан таза, жүргүнчү ташуучу транспорт деген жыйынтыкка келсек болот. Анын эмгегинен шаардын экологиялык жана социалдык турмушу гана эмес, ошондой эле миллиондогон жарандарыбыздын ден соолугу, маанайы, финансылык бакубаттуулугу да көз каранды жана алар жогорку акы төлөнүүчү категорияга кирбейт.